Бүгүnkү биздин сабактын темасы айланага жаныма түз сызык. Бүгүн биз сабакта айлананын жаныма сызыгы жана жануу чекити жөнүндө түшүнүк алып, эрежелерин түшүнүп, айланага жаныма түз сызык түзүүнү үйрөнөбүз. Ар кандай айланага иштен сызылган бурчтардын маанилерин табууну кайталап, бүгүнкү тема менен байланыштыра алабыз. Борбору О болгон айлана берилсин. Б чекитинен айланага жүргүзүлгөн жаныманы түзүп көрөлү. Эки учур болушу мүмкүн. Борбору О болгон айлана түзүлдү. Албетте, каалаган Б чекитин алалы. Ал чекит айланада жатсын. Дагы каалаган жерден чекит алсак болот. Б чекити сөзсүз ошол жерде жайгашышы маанилүү эмес. Радиус жүргүзөбүз. Бул ОБ радиусу. Башкача айтканда, жаныма Т жанымасын жүргүздүк. Ал жаныманы түзүү үчүн циркулдун жардамында түзсөңөр деле болот. Каалаган айлана сызуу керек. Башкача айтканда, ОБ радиусунан чоң болгон айлананы сызабыз. Башкача айтканда, ошол радиусту кайрадан узартып алып туруп, дагы бир айлана сызабыз. Экөөнүн кесилиши Т түз сызыгында жатышы керек. Ошондо гана Т түз сызыгы берилген айлананын жанымасы болуп эсептелет. Биринчи учур. Б чекити айланада жатат. Т изделүүчү жаныма болсун. Демек, ОБ радиусу менен Т жанымасы перпендикуляр болот. Демек, жаныма менен радиус кесилишсе, кандайдыр бир чекит аркылуу, ал жанымага радиус перпендикуляр, башкача айтканда арасындагы бурч 90 градуска барабар болот. Берилген Б чекити жануу чекити деп аталат. Себеби ошол гана чекит аркылуу айланага жаныма түз сызык тийип өтүп атат. Башкача айтканда, буга мисал катары келтирсек, биз ширеңкени жандырганыбызда жанат. Демек, ширеңке тийген жер жануу чекити болуп эсептелет. Тактап айтканда, ОБ перпендикуляр, Т ОБ радиус, Т жаныма арасындагы бурч 90 градуска барабар болот ар дайым. Экинчи учурду карап көрөлү. Б чекити айланада жатпайт. Т М изделүүчү жанымалар болсун дейли. Андыктан биз айлана сызабыз. Борбору О болгон айлана. Ал айланада жатпаган каалаган Б чекитти алабыз. Андан башка айланада жаткан дагы бир эки чекитти алалы. Алар, тактап айтканда, ойлонуп көргүлө. Кандай чекиттер деп аталарын. Биз башкача айтканда Б чекитинен кандайдыр бир сызык өткөрөбүз. Берилген айланада жаткан чекит аркылуу. Экинчи Б чекитинен дагы М жанымасын жүргүзөбүз. Башкача айтканда, А жана С чекиттери демек жануу чекиттери. АО радиусун жүргүзсөк, демек биз натыйжа келип чыгат. Ал натыйжа төмөндөгүдөй. Башкача айтканда, М менен Т жанымалар тиешелүү жануу чекитине жүргүзүлгөн радиустарга перпендикуляр болот. Демек, Т жанымасы ОА радиусуна, М жанымасы эгерде ОБ радиусу жүргүзө турган болсок, перпендикуляр болуп эсептелет. Бул жерде А демек ОБ перпендикуляр Т чекитине, ОС перпендикуляр М жанымасына. ОБ Т жанымасына перпендикуляр болсо, ОС М жанымасына перпендикуляр болот. Бул жерде А жана С чекиттери жануу чекиттери деп аталат. Албетте,
AB kesintisi menen BC kesintisi barabar. Demek biz izlep atkан natыйja dal uşul. AB kesintisine BC kesintisi ar dayım barabar bolot. Egerde A jana C januu çekiti, M jana T janımalar bolsa, al kaalagандай жерден жаныма жүргүзбөйлү. Башкача айтканда, ошол эки кесинди бири-бирине барабар болот. AB kesintisi BC kesинтисине барабар. Өз алдыңарча дагы ошондой мисалдарды сызгычтар менен өлчөп көрсөңөр дагы болот. Өз алдыңарча мисал иштеп көргүлө. Төмөндөгү берилген айлана ички бурчтарды, борбордук бурчтарды, жанымаларды, жануу чекиттерин, перпендикуляр сызыктарды жазып көргүлө. Экинчи айлананы дагы, мисалды дагы чыгаралы. Демек, ушул эки чиймени пайдаланып, кайсыл чекиттер ички, кайсыл бурчтар ички бурчтары, кайсылары борбордук бурчтар, жанымалары барбы, эгер бар болсо кайсылар, жануу чекиттери барбы, эгерде алар кайсылар, перпендикуляр сызыктар кайсылар, мисалы буга чейинки сабакта айтыладык, радиус менен жаныма перпендикуляр болот эгерде жануу чекити аркылуу кесилишсе. Берилген мисалдарды өз алдыңарча иштегиле жана социалдык тармак же WhatsApp аркылуу мага